Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Азыр биз Бутурский райондук сотко келгенбиз. Апелляция жазган. Эгерде силер официально иштесеңиздер жана ошондой эле сот аркылуу выдворение алсаңар, обязательно апелляционный жалоба жазып, через этот районный суд Мосгорсудка тапшырып коюш керек. Анткени выдворение это и есть депортация. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн жараныбызды Сахаровдон алып чыктык. Биринчи соттун чечимин абсолютно полностью жокко чыгардык. Бүт штрафтарынан өйдө полностью. И Сахаровда канча күн жатып калды ошондо? 3 күн. 3 күн жатып калды, Отделениеде. Отделениеде 3 күн. Отделениеде 3 күн, Сахаровда 3 күн. Ошондо получается 2 күн аралыгында Сахаровдун, то есть выдворение өкүмүн жокко чыгардык 2 күн аралыгында. Гүлизажеге рахмат. Урматтуу достор, Сахарова временный содержаниедан биздин жараныбызды алып чыктык. Буюрса, соттун решениясын жокко чыгардык. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга. Бүгүн жолдошум Кыргызстандан чоң списоктон чыгып келди. Ошо чоң списоктон чыгарган ошо Гүлиза эже жардам берди. Аябай чоң ыраазымын эже, сизге чоң рахмат. Башка баарыңыздарга рекомендую дегендей. Ыраазымын силерге дагы ишеним кылганыңарга. Сиздер дагы кандайдыр маселеңиздер болсо кайрылсаңыздар болот. Рахмат. Эже, балаңыздын депортациясын аты менен болушу менен куттуктайм. Рахмат. Мага ишеним кылганыңарга рахмат. Ишенебиз, конечно. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим деп туруп айтайынчы. Мына биз соттон утуп чыктык. Эмнеге дегенде бул эжебиз бизге жардам берди. Бизди ушундай полициялар кармап, документ регистрацияңар базада жок деп камады эле. Эртең Сахаровага кетесиңер деп бизди сотко алып келген. Азыр биз жеңип чыктык. Эжеге рахмат. Рахмат ишеним кылганыңарга.